Жалал Абад шаарындагы номер 17 Какым мектепке чейинки билим берүү уюмунун имараты 1990-жылдары курулуп, 280 балага ылайыкташкан. Учурда бакчада 400 бала тарбияланат. Мында жогорку тайпадагы балдар 2 кабаттуу керебеттерде кысылып укташат. Бакча курулганда 280 балага ылайыкташтырылып курулган бакча. Учурда 400 бала тарбияланат. Тайпада эми балдарга уктоочу бөлмөлөрдө керебеттер менен камсыз болгон. Балдардын санына жараша болгон. Бирок баягы бакчага ылайыкташтырылып салынган нормадан бала ашыкча. Бала бакчанын жетишсиздигинен Жалал Абад шаарында 18 миңдей бала бакчага барбайт. Өспүрүмдөрдү толугу менен бакчага алуу үчүн дагы 15ке жакын имарат курулушу зарыл. Шаардык билим берүү бөлүмүндө бакчага кирүүгө учурда 2300дөн ашык бала кезекте турат. Биздин камсыздообуз 37 гана пайызды түзөт. Жалал Абад шаары боюнча, ал статистикалык маалымат боюнча өзү бала бакчага бара турган азыр 18 миңден ашуун бала бакчага бара турган балдардын саны. Азыркы күндө бала бакчалар жетишпейт. Бул боюнча азыр биз билим берүү министрлигине жана жергиликтүү башкаруу органдарына заявкаларды бергенбиз бала бакчаларды куруу боюнча. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы өспүрүмдөр мекемесинин жетишсиздиги жана бала бакчалардагы орун көйгөйүн чечүүнүн жолун сунуштады. Ал кече жогорку кеңеште өлкөдө бала бакчалардын иштөө тартиби өзгөрө турганын айтты. Тактап айтканда бакчаларды 2 сменага өткөрүү зарылдыгына токтолгон. По детским садам наша позиция такая: мы готовы строить, помогать строить, открывать эти садики. Мы готовы обеспечивать их учебниками, но от одной философии мы отказываемся, что в детском саду балдарды биз багышыбыз керек. Түштө тамак беребиз, түштөн кийин уктатабыз, анан кечинде атасы алып кетет деп. Түшкө чейин бир балдар окуп школго даярданат, түштөн кийин экинчи смена келип даярданат. Ошондой садиктерге биз колубуздан келген учебниктерди, жардамдардын баарын тең беребиз. Жергиликтүү бийликтегилер, ата-энелери дагы ушуга кошулуш керек. 1 жаштан 6 жашка чейин мен балалык программасы менен иштейм. Бул программа менен иштеген балдарга эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Мына абетке чейин таштап, абеттен кийин алып кетсин десек, биз ата-энелерге өтө эле бир ыңгайсыздык туудурабыз да. Эмнеге дегенде бүт бизге жумушта иштеген врачтардын, педагогдордун, ошол мамлекеттик кызматкерлердин балдарын кабыл алганбыз. Ошол мамлекеттик кызматкерлер балдарын абетке чейин кайда калтырышат? Абеттен кийин кимге калтырышат? Мына ошол суроо ата-энелерге өтө мындай суроо жаратса керек да көпчүлүк. Буга улай эле бийлик бала бакча куруп, аларды китептер менен камсыздоого даяр экенин айтып, бирок тамак аш менен камсыздоону өкмөт мойнуна албайт деген пикирин кесе айтты. Биз электроэнергиясын, суусун, охранасын, зданиясын жардам бергенге даярбыз республикалык бюджеттен. Бирок анан тамагын бергиле деп кыйнабагыла. Мына 24% балдар барат экен, биз андан көрө ушу 24%-ты эмдиги жылы 30% кылайлы, 40%, 50%ке чейин жеткизели. Бала бакчаларда ата-энелерден так эле көп төлөмдү биз ата-энелерден алабыз. Потому что мамлекеттен ясельный группаларга, наристе тайпаларга 13 сомдон акча бөлүнгөн. Чоң группаларга 4 жаштан жогоркусуна, 3 жаштан жогоркусуна 18 сомдон бөлүнгөн. Ал тендерден утуп келгенде бая эле бир 15 сомдон эле айланып калат да. Ошол 15 сомдон берип жаткан мамлекеттин акчасы кыйла жардам эле да ата-энегечи. Эгер аны дагы алып койсо билбейм, анда ошол мамлекетте иштеп жүргөн баардык эле ата-энелерге кичине кыйынчылык туудуруп коет болуш керек. Азыр бул жагын деле эптеп топтоштуруп багып атабыз. Интернет булактарынан окудум. Ата-энелер тамактандырсын деп. Буга мен макул эмесмин. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1583 бала бакча мамлекеттик, 251 жеке менчик. Мамлекет тарабынан жеке менчик бала бакчаларды ачкандарга жеңилдиктер каралып, колдоого алып келишет. Деген менен элди мектепке чейинки билим берүү мекемелери менен камсыздоо курч маселе ойдон калууда. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.